Ар бир улуттун өзүнүн каада салты, үрп адаты, жазылбаган эрежелери бар. Эгемендүүлүк алгандан бери демократия нугуна багыт алганыбыз менен жарандардын нарктуулукка маани бериши көңүл сыртында калды дешет окутуучулар. Президенттин жана 157 жарлыкка улуттук нарк жөнүндө жарлыкка кол койгону дагы бул да бизге чоң мындай жакшы нерсе да. Муну колдошубуз керек. Себеби бизге ушундай нерсе керек болчу. Ушул наркыбыз, баркыбыз, салтыбыз жанагындай үрп адаттарыбыз экинчи, үчүнчү планга калып калгандыктан ушундай нерселер болуп атат деп мен айта алам да. Ааламдашуу жана доор алмашуу маалында адамзаттык социалдык көз караштардын өзгөрүшү жарандарга өз таасирин тийгизбей койбойт. Андыктан коом муктаж болуп турган нарк маселесине токтолуу зарылчылыгы жаралууда. Келечек үчүн иштеп кете ала турган мындай аспаптарды, методдорду аныктап алышыбыз керек да. Карама каршылык жаратпай турган коом ичинде башка элдер менен биз көп улуттуу өлкөбүз да, ошол башка улуттун өкүлдөрү менен, этностордун өкүлдөрү менен карама каршылык жаратпай тургандай кылып биз ушуну заманбап кылып иштеп анан элге тартуулашыбыз керек да. Мындан улам президенттин улуттук нарк жөнүндө жарлыгы чыгып, мамлекеттик катчыга улуттук программаны иштеп чыгуу тапшырмасы берилген. Бул багытта азыр коомчулуктун нарктуу жаранды калыптандыруудагы ой пикирлерин угуу ашыкча болбостугун айтып, Сүйүнбек Касманбетов программаны чогуу чаран түзүүгө чакырды. Нарк тууралуу коомдук пикирлерди түзүүгө аракет кылган, умтулган адамдар менен чогулуп пикирлерин угуп атабыз. Себеп дегенде жакын арада, Кудай буйруса, ушул указды ишке ашыруу боюнча атайын программа иштелип чыгып атат. Программа бүтүп калган, сөөгү даяр. Эми аны кошумчалар менен ирилештирип атабыз. Жөнөкөй тилге салып элге да түшүндүрүп беребиз. Ошон үчүн бул иш-чаралар уже байма-бай мамлекетибиздин аймактарында өтө баштады. Билим берүү, илим, маданият чөйрөсүнүн өкүлдөрү бардык кызыктар тараптар улуттук наркты сактоо жөнүндө программага кол кабыш кылууга даяр экендиктерин билдиришти. Маданият министрлигине да чоң рахмат, ушундай бир жыйындарга чакырып, элдерди коомчулукту кабыл алып атканыңарга, коомчулук көңүл буруп атканыңарга, мында акылдашып атканыңарга. Улуттук программа 1 сентябрга чейин иштелип чыгат. Ага чейин жумушчу топтор коомчулуктан келип түшкөн ой пикирлерди эске алуу менен улуттук нарктуулукту калыбына келтирүүгө багытталуучу программаны түзүүгө киришти.